Саламатсыздар. Мен бүгін телефонымды жаңы эле алдым эле. Батарейкасы бир күнгө жетпейт. Же бат-баттан зарядкалайм. Ушул сыяктуу суроолор боюнча мен видеону жасап жатамын. Бүгүн бул видеомдо мен Кореянын Samsung, LG сыяктуу телефон компанияларында телефон зарядкасы боюнча адистердин телефон колдонуучуларга болгон кеңештерин мен корейс тилинен кыргызчага которуп сиздер менен ошону чогуу көрөбүз. Мында биз күнүгө 100га чейин зарядтап, кайра 0га чейин колдонуп, 100га чейин зарядтап, 0га чейин колдонуп, эгер ушул адатыбызды күн сайын кайталанса, бул батарейканын колдонуу мөөнөтүн кыскартат да бул адатыбыз. Анда эмесе батарейканын иштөө принцибин көрсөк. Мисалы биз телефон колдонгондо литиум батарейкасынан заряддар түштүк уюлдан түндүк уюлуна өтүү менен биз телефонду колдоно алабыз. Ал эми тескерисинче биз зарядтаганда ошол эле литиум заряддары түндүк уюлдан түштүк уюлга өтүү менен бирге кайра биздин батареябыз заряддалаарын билебиз. Биринчиси 100% дайыма зарядкалаганда 400 жолу заряддасак, эгер 50% заряддаганда 1200 жолу заряддаганга болот да. Эгер 10% заряддап колдонсок, биринчи заряддап колдонгонго караганда 10 эсе көп да. Батарейканын мөөнөтүн узак 10 эсе колдонобуз деп дайыма 10% кылып жүрө албайбыз. Ким күндө 10% кылып колдонот. Ошондуктан бул жерден ала турганыбыз бул бат-баттан зарядкалап турганыбыз эң маанилүү. Мисалы дагы батарейканы үнөмдөө жолдорун айтсак, эгерде бул жерде кээ бир учурда Bluetooth күйүп калышы мүмкүн да. Буларды токтотуш керек. Же болбосо Wi-Fi жок жерде биз Wi-Fi'бизди күйгүзүп алып жүрө бербеш керек да. Wi-Fi дагы батарейканы кескин азайтып жиберет. Ошондуктан Wi-Fi жок жерде Wi-Fi'ды өчүрүп салуу керек да. Бул жерде азыр Smart Manager деген жазуу болуп турат, бирок орусча версиясында менимче ушул сыяктуу приложение. Ушуну дагы эгерде памятин карап, памятте эмнелер көп, мисалы бул жерде сүрөт көп болушу мүмкүн, же болбосо видеолор көп болушу мүмкүн. Ушуларды карап, кереги жогун ушул жерден өчүрсө болот да. Бул жерде өзү чыкты, ушул мисалы ушул сыяктуу кылып кереги жоктукторду өчүрсө болот да. Кэш файлдарды ушундай өчүрөт да. Бул Huawei телефону да. Мында дагы кандай батарейканы үнөмдөйбүз, ушуну мен сиздерге көрсөтөйүн. Бул жерде дагы эмлекиндей эле Wi-Fi күйүп калышы мүмкүн, же болбосо ушул сыяктуу мындай түшүнбөгөн нерселер күйүп калышы мүмкүн да. Ошолорду өчүрүп колдонсо батарейканы үнөмдөөгө болот да. Диспетчер задача деген бар да. Оптимизация диспетчер. Оптимизацияны басып, кереги жок приложенияларды өзү өчүрүп турат да. Очистка памяти деген бар. Мындан дагы өзү көрсөтөт. Бул жерде кандай файлдарды өчүрсө болот. Меники азырынча таза, ошондуктан
Мысалы чоң файлдарды, аудио, колдонбогон ненужный файл деп турчу сыяктууларды өчүрүп памятин көбөйтүп алса болот да. Google Files деген. Google Files'tan дагы өчүрсө болот да. Мисалы бул жерде меники азыр памятим көп месте бар да. Бул жерде ошо файлдардын түрлөрүн караса болот. Эмне сүрөттөр 9 гигабайт, видеолор 7 гигабайт. Ушул сыяктуу. Биз сиздер менен бүгүн бир нече кеңештерди карадык. Башында айтып өткөндөй, специалисттердин нолго түшүрбө же ашыкча зарядтаба, колдон келсе бат-бат зарядта деген кеңештерин көрдүк. Дагы Bluetooth жана Wi-Fi. Эгер Wi-Fi жок жерде Wi-Fi'ди колдонбой, же жанагы диспетчер задача дегенден колдонбогон приложенияларды алдын ала өчүрүп, же кереги жок чоң файлдарды өчүрүү менен биз памятин көбөйтүп, телефондун батарейканын колдоо мөөнөтүн узарткан жолдорун сиздер менен көрүп чыктык. Жана дагы суроолоруңуздар болсо айтсаңыздар, биз телефонду жаңы колдонуп жаткан апаларга, аталарга жана эже карындаштарга дагы биз окуп маалымат топтоп анан сиздерге ушундай видео кылып чыгарабыз. Видеобуз сиздерге жакса, YouTube каналыбызга жазылып, жакындарыңызга видеону бөлүшүп коюңуздарды сурайбыз. Биз менен болгонуңуздар үчүн чоң рахмат.